Саламатсыңар менин кымбаттуу окуучуларым. Музыка сабагы дастан айтуучулук кенже дастандар деген тема менен таанышабыз. Элибизде ар кыл мүнөздөгү, мазмундагы дастандар арбан. Улуу дастан Манастан тышкары Эр-Төштүк, Кедейкан, Курманбек, Эр-Табылды, Саринжи Бөкөй, Жаңыл Мырза сыяктуу кенже дастандар бар. Манас эпосунун кандайдыр бир өзгөчө касиети бар. Аткаруучулар аспаптын коштоосу жок эле айтышат. Аларды манасчы деп аташат. Манас эпосу сыяктуу эле ар бир кенже дастандардын өзүнө мүнөздүү обону бар. Кенже дастандарды көбүнчө төкмө-акындар комуздун коштоосунда ырдап айтышат. Кыргыз музыкалык адабиятынын өндүгүшүнө зор салымдарын кошкон элдик төкмө-акындар Токтогул Сатылганов баш болуп, Осмонкул Бөлөбалаев, Калык Акиев, Алымкул Өсөнбаев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Ашыралы Айталиевдер баатырдык кенже эпостордун көпчүлүгүн айтышкан. Саринжи Бөкөй дастанынан дастанчы комузчу Болуш Мадазимов да кыраатын келтире аткарчу. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин улуу демократ акыны. Токтогул Сатылган уулунун ырчылыгы, комузчулугу 13 жашынан башталат. Ал өз ырларында айрым дүнүйөкөр, сараң, ыйманы жок адамдарды сынга алган. Акындын мындай сын пикирлерин жактырбаган бай-маннаптар аны жалган жалаа менен сотко беришет. Сот аны өлүм жазасына өкүм чыгарат. Бирок ал өкүм Сибирге сүргүнгө айдоо менен алмаштырылат. Сүргүндө жүргөн мезгилинде да Токтогул чыгармачылыгын таштабай ырдап, комузу менен күү кайрыктарын чертет. Ырчылык өнөрүндө ал көбүнчө санат-насаат ырларын ырдап, комузда түрдүү мүнөздөгү Тогуз кайрык, Миң кыял, Чоң кербез, Ботой, Камбаркан, Шыңгырама сыяктуу көптөгөн күүлөрүн жаратат. Токтогул жеке эле төкмө-акындык жана комузчулук, күүчүлүк өнөрүн алып жүрбөстөн, Курманбек, Жаныш Байыш, Кедейкан, Олжубай менен Кишимжан сыяктуу кенже дастандардын бир тобун билген. Ар бир дастандын өз обону менен өтө чоң устаттыкта комуздун коштоосунда ырдап айткан. Карагул ботом. Илгери бир заманда мергенчи жашаган экен. Ал ак карлуу тоолорго, аскалуу зоолорго чыгып, таманы баспаган жер калбай уучулук кылуу менен күн өткөрүп келет. Мергенчинин Эрегул, Мырзагул деген балдары эр жеткенде, бири айтышкан доодон, экинчиси айыгышкан жоодон каза болот. Мергенчи карыя 60ка барып калганда дагы бир уулдуу болот. Анын атын Карагыл коюшат. Карыганда көргөн жалгызын абышка кемпир көзүн карап жакшы багышат. Ага чаарчыктын терисинен тон тигип берет. Күндөрдүн биринде Карагыл ууга камынган атасын ээрчийт. «Балам, сен али жашсың, тоодо жүрө албайсың», деп таштап кетет. Карагул атасынын артынан ээрчип чыгып, ага жетпей жолдон адашып, чарчап чалыкканда Балтыркандын түбүнө жатып уктап калат. Уудан жолу болбой келе жаткан карыя Балтыркан түбүнөн чаарчыктын кыймылдаганын көрүп, атып жиберип чуркап келсе, өзүнүн баласы экен. Баласы Карагулду үйүнө алып келип, жоктоп, кошуп арманын айтып, ботодой боздогон экен. Музыкалык сөздүктөргө көңүл бурсак. Дастан элдик оозеки чыгармачылыктагы элдин жашоо турмушун, ата мекенди чет душмандардын талап-тоноосунан коргоону, баатырдыкты чагылдырган адабий музыкалык чыгарма. Кенже дастандар Манас эпосуна салыштырмалуу көлөмү,
мазмуну, айтуучулук ыкмасы жагынан айырмаланган дастандар.